Аллахтың силерге саламы болсын. Кош келдиңер. Бул бейишке түбөлүктүү жашоочу болуп киргиле деген сөздү бейиштин кире беришинен периштелерден угууну каалайсызбы? Ыймандуу мусулмандар топтоо менен урмат сыйга тунуп, кубанычка бөлөнүп бейишке жакындап бара жаткан учурдан өткөн бактылуу учур болбосо керек. Эчен сыноолордон өтүп, бейиш бусогосун аттаган мусулмандарды периштелер жылуу кутуктап тосуп алат. Бул учурду Аллах Таала мындай сүрөттөгөн. Ал эми Роббисинен корккон такыба адамдар тобу менен бейишке алып барылат. Бейишке жетип, эшиктери ачылганда, анын кароолдору силерге Аллахтын саламы болсун, кош келгиле, эми бейишке түбөлүктүү жашоочу болуп киргиле деп айтышат. Башкача айтканда, силердин ишенимиңер, кылган иш-аракетиңер, сүйлөгөн сөзүңөр Алланы ыраазы кылып, нафси жүрөгүңөр таза болгон үчүн түбөлүктүү бейишке татыктуу болдуңар деп жылуу жумшак тосуп алат. Мына ушул сөз баарыбыздын максатыбыз болса керек. Мына ушул сөздү баарыбыз бейиште угууну кааласак керек. Бирок мына ушулга жараша иш-аракеттер болуп жатабы? Бейишке татыктуу амал кылып жатабызбы? Же болбосо Аллахты ыраазы кыла турган иштерге барып жатабызбы? Биз эмне кылып атабыз? Же бирөөнү жамандап, бирөөнү тилдеп жатабызбы? Эмне кылып атабыз? Ар ким өзүн жакшы тааныйт. Мен мисалы Мухаммед өзүмдү абдан жакшы тааныйм. Сиз дагы атыңыз ким болсо дагы экран алдындагы отурган инсан, сиз дагы өзүңүздү мыкты тааныйсыз. Сиз бейишке татыктуу амалдарды кылып атасызбы? Көңүл буруңуз.